Достор, биздин чыгарылыштардын демөөрчүсү бул 88 Stars букмекердик конторасы. Коэффициенттер жогору, төлөмдөр тез, линиялар кеңири, катталып чоң утуштарга жетишиңиз. 88 Stars бул сиз ишенген букмекердик контора. Футбол дүйнөсүндө ар кандай жаш таланттар пайда болот. Бирок тилекке каршы айрымдары ар кандай себептерден улам өздөрүнүн карьераларын талкалап алышат. Бүгүн биз карьерасы күтүлгөндөй өнүкпөй калган жаш футболчуларды карап чыгабыз. Сиз билген башка футболчулар барбы? Алардын карьерасы эмне үчүн күтүлгөндөй болбой калган? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. А биз болсо баштайбыз. Адриано, Бразилия. Адриано Лейте Рибейро, же жөн гана Адриано. Бразилиялык чабуучу. Өзүнүн күчтүү соккулары жана физикалык мүмкүнчүлүктөрү менен белгилүү болгон. Ал Интер клубунда ойноп жүргөндө дүйнөдөгү эң мыкты чабуучулардын бири катары эсептелген. Бирок жеке жашоосундагы көйгөйлөр, анын ичинде атасынын өлүмү жана алкоголдук көз карандылык анын карьерасына терс таасирин тийгизген. Натыйжада анын карьерасы күтүлгөн деңгээлге жеткен эмес. Марио Балотелли, Италия. Марио Балотелли, италиялык чабуучу, өзүнүн таланты жана потенциалы менен белгилүү болгон. Ал Интер, Манчестер Сити жана Ливерпуль сыяктуу ири клубтарда ойногон. Бирок анын тартипсиз жүрүм-туруму жана дисциплина маселелери анын карьерасына тоскоол болгон. Балотеллинин потенциалы толук ачылган эмес жана ал көпчүлүк күткөн деңгээлге дагы жете алган эмес. Джек Уилшер, Англия. Джек Уилшер англиялык жарым коргоочу. Арсенал клубунда ойноп жүргөндө чоң үмүттөрдү жараткан. Анын техникалык мүмкүнчүлүктөрү жана оюнду түшүнүүсү жогору бааланган. Бирок үзгүлтүксүз жаракаттар анын карьерасына чоң тоскоолдук кылган. Натыйжада Уилшердин карьерасы күтүлгөндөй деңгээлге жете алган эмес жана анын таланттары дагы өнүккөн эмес. Андерсон Луис де Абрео Оливейра, же жөн эле Андерсон, бразилиялык жарым коргоочу. Манчестер Юнайтед клубунда ойноп жүргөндө чоң үмүттөрдү жараткан. Ал 2008-жылы алтын бала сыйлыгын алган. Бирок жаракаттары жана анын начар дисциплинасы анын карьерасына терс таасирин тийгизген. Натыйжада анын карьерасы көпчүлүк күткөн деңгээлге жеткен эмес. Боян Крикич, испаниялык чабуучу, Барселона академиясынан чыккан. Жаш кезинде ал чоң үмүттөрү жаратып, жада калса Лионель Мессиге дагы салыштырылган. Бирок ал эл күткөн деңгээлге жете алган эмес жана анын карьерасы ар кандай клубтарда өткөн. Кыскасы анын потенциалы толук ачылган эмес. Футбол дүйнөсү абдан татаал жана талаптуу. Ар бир таланттуу оюнчу ийгиликке жетише албайт. Бул окуялар бизге тартип, туруктуулук жана туура чечимдердин маанилүүлүгүн эскертет. Сиз бул тизмеге дагы кимди кошмоксуз? Пикириңизди комментарийге калтырыңыз жана каналга жазылып, лайк басып дагы көп кызыктуу видеолорду күтүңүз. Видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңуздар.